Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул күнөөлөрдүн азабына чыдай албайбыз. Азыр күнөө жасап, бирок анын кандай оор иш экендигин, анын артынан кандай азаптар болоорун азыр сезбейбиз. Аллах Таала эгерде бизди өз ырайымына алып, өз кечиримине алып, бизди күнөөдөн тазалабай турган болсо, анда биз бул күнөөлөрдүн каттуу бир азаптарына душар болуп калабыз. Өтө өкүнүчтүү болуп калабыз. Бул күнөөлөр инсанды кабырда отко душар кылып коет. Кабырда чаяндар менен, жыландар менен, жана дагы башка Аллах Таала даярдап койгон мына ушундай каттуу бир шерменделчилик инсан чыдай алгыс азапка душар кылып коет. Жана ошондо эле кыямат күнүнө барганда дагы дозокто инсандын мээси кайнай турган азапка душар кылат. Биз бул күнөөлөрдүн азабына чыдай албайбыз, аны көтөрө албайбыз. Ошондуктан биз бул күнөөлөрдүн артынан кандай азап келерин билип, Аллах Таала ушул күнөөлөргө кафарат болуучу, күнөөлөрдүн өчүрүлүп кетүүсүнө, күнөөлөрдүн жуулуп кетүүсүнө себепкер боло турган амалдарды коюп койгон. Биз ошолорду изденишибиз керек. Аллах Таала өзүнүн кечиримдүүлүгү менен, өзүнүн ырайымдуулугу менен бизге ошол амалдарды дагы жеңилдетип койгон. Эгер биз аткара турган болсок, анда биздин күнөөлөрүбүз төгүлүп түшөт. Биз күнөөлөрдөн таза болобуз. Эртең кыямат күндө эч бир пенде күнөөдөн тазаланмайынча, анда ал бейишке кире албайт. Аллах Таала бул пенде эгерде бул дүйнөдө күнөөдөн өзүн тазалай турган болсо, Аллах Таала белгилеп берип койгон ибадаттарды аткарып, өзү ошол күнөөлөрдөн Аллах Таалага истигфар айтып, өзүн тазалай турган болсо, анда Аллах Таала бул пендени бул дүйнөдө күнөөлөрүн кечирип, аны күнөөдөн таптаза кылып, эртең кыямат күнүндө бейишке татыктуу кылат. А эгерде инсан күнөөлөрдөн тазаланбай кете турган болсо, Аллах Таала бул пендесин эгер жүрөгүндө иман болгон болсо, анда кабырдагы азап менен күнөөдөн тазалайт. Бул дүйнөдөгү жеңил ибадатка пенде келбей турган болсо, ага көнбөй турган болсо, аны тоготпой турган болсо, анда Аллах Таала кабырга алып барып ошол жерде от менен тазалайт. Муну ошол жерде чаяндар менен, жыландар менен чактырып, муну ошол жерде жалгыз калтырып, Аллах Таала ушундай азап периштерин алып келип, азаптап, анан ошол күнөөлөрүн жууп кетирет. Эгерде ошол кабырдан дагы ашып кала турган болсо күнөөлөрү, кыямат күнүндө Аллах Тааланы дозокко алып кирип, оттун астына алып кирип кыйнап, күнөөдөн тазалап, андан кийин бейишке киргизет. Эгерде жүрөгүндө кыпылчалык иман болгон болсо, ал эми иман болбогон болсо жүрөгүндө, мусулман эмес болгон болсо, Аллах Таалага иман келтирбеген болсо, пайгамбарга ээрчибеген болсо, Куранды жалган деген болсо, Аллах Таала бул адамды түгөлү тозокко калтырып коет. Аллах Таала мындан өзү бизди сактаган болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, күнөөлөрдүн бул дүйнөдө дагы бизге терс таасирин тийгизет. Биздин жашообузду бузат. Биздин жүрөгүбүздөгү тынчтыкты, жүрөгүбүздөгү рахатты качырат. Жана ошондой эле биздин ырыскыбызды тосуп коюуга себепкер болот. Бизге ар кандай ооруларды, ар кандай кырсык балелерди мына ушул күнөөлөр себептүү келет. Аллах Таала Куран Каримде бизден мурунку кандай гана бир коомду азапка салбасын, алардын баарын ошол кылган күнөөлөрү себептүү азаптагандыгын баяндап берет. Куллун ахозна би замби. Силерден мурунку биз Нух алейхиссаламдын коомун, Шуайб алейхиссаламдын коомун, Хут алейхиссаламдын коомун, Солих алейхиссаламдын коомун, жана башка дагы пайгамбарлардын коомдорун бар жогун алар жасаган күнөөлөрү себеп биз аларды азаптап жок кылганбыз дейт. Кээ бирлерин сууга чөктүрүп жок кылган болсок, кээ бирлерин үстүнө таш чадырып, кээ бирлерине ушундай каттуу шамал жөнөтүп, биз алардын баарын ушинтип жок кылганбыз жасаган күнөөлөрү себептүү дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз күнөөлөрдөн коркушубуз керек. Биз пенде билип дагы билбей да ката кетирип кое беребиз. Аллах Таала хадис худисиде адам баласына кайрылып, "Я бини Адам,
Силер түндөсү дагы, күндүзү дагы ката кетирип күнөөгө батасыңар дейт. Эми ошол кылган күнөөңөргө менден кечирим сурагыла, мен кечирем деп Аллах Таала өзүнүн кечирими кенен экенибизге баяндап берет. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул күнөөлөрүбүзгө кафарат болуучу амалдарды изденип, мына ошол нерселерди бекем болуп аткарышыбыз керек. Мына ошол күнөөлөргө кафарат болуучу амалдардан бүгүнкү сабагыбыздагы бул инсан даарат алгандан кийин 2 рекет намаз окуштугу. Кайсыл убакта даарат алдыңызбы? Артынан бар 2 рекет намаз окуй турган болсоз, хушу хузу менен, анда сиздин күнөөлөрүңүз кечирилет. Сизге бейиш берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис келет. Усман ибн Аффан радиаллаху анху өз дааратты көргөзүп туруп, андан жандыларга айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага ушундай дааратты үйрөттү, андан ушундай деди дейт. Кимде ким жакшылап дааратты алып туруп, андан кийин 2 рекет намаз окуй турган болсо дейт. Вала юхаддису фихима нафсаху, ошол 2 рекетти жөнөкөй окуп койбоштон хушу хуз менен окуй турган болсо дейт. Рүкүлөрүн, саждаларын толук кылып, Аллахтан коркуп, акыретти эстеп, аяттарын тафаккур кылып, мына ушундай хушу хуз менен окуй турган болсо, Гафараллаху лаху ма тақаддама мин занбихи. Аллах Таала бул пенденин өткөн күнөөлөрүнүн баарын кечирип жиберет деп, мына ушундай бизге Усман радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүн жеткирет. Бул хадис сахих хадис. Мына ушул даарат намазы. Даарат алып бүткөндөн соң 2 рекет намаз окуштуңуз, бул сүннөт амал. Анын фазилети мына ушундай биздин жасаган күнөөлөрүбүзгө кафарат болот. Кааласаңыз 2 рекет окуңуз, кааласаңыз 4 рекет окуңуз. Ошол даарат намазы деп ниет кылып окуй бересиз. Жана дагы бул намаз инсандын кыямат күндө бейишке кирүүсүнө себеп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Билал радиаллаху анхуга төмөндөжө кайрылат. Я Билал, хадисни би аржа амалин амилтаху фил ислам, фа инни сами'ту дуффана алейка байна ядая фил жанна. Билал, сен исламда Аллах Таала кабыл болду деген бир амалың айтчы дейт. Анткени мен сенин көлөшүңдүн, сенин бут кийимиңдин үнүн бейиштен уктум. Мага кабар бер, сен исламда эң жакшы аткарган амалың кайсыл амал деп өзүң үмүт кыласың, ошону айтчы дегенде, Билал азыр айтат, Я Расулаллах, мен кайсыл убакта түн болсун, күндүзү болсун, даарат ала турган болсом, артынан 2 рекет намаз окуймун дейт. Артынан намаз окуп коёмун дейт. Мына ушул амалдын себептен мен бейишке кирип калсам керек деп ойлойм дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, инсан даарат алгандан кийин 2 рекет намаз окуштугу бул бейишке кирүүсүнө дагы себепкер болот экен. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ма мин ахадин ятаваддау, кайсы бир пенде даарат ала турган болсо, фа юхсину вудуа, даарат алган кезде дагы даарат толук ала турган болсо, парыздарын кошо, сүннөттөрүн кошо, мустахабтарын кошо, анын макруктарынан алыстаган абалда ушуну жакшылап даарат ала турган болсо, кийин юсалли ракатайни, 2 рекет намаз окуп турган болсо, юкбилу би калбихи ва важхи алейхима, ошол намазында жүрөгү менен, ихлас менен жана сырткы мүчөлөр дагы тынчтанып, хушу менен окуй турган болсо, илля важабат лахул жанна, бул пендеге бейишке кириштик важип болуп калат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз даарат алгандан кийин дагы 2 рекет намазды таштабай окуп жүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Албетте бул намаз бизге жеңил көрүнүшү мүмкүн, бирок мунун сообу Аллах Тааланын астында өтө оор. Аллах Таалага сүйкүмдүү амал. Биз ушудан жалкоолук кылып таштап кое турган болсок, өтө бир улуу сооптон курук калган болобуз. Даарат алгандан кийин сөзсүз түрдө 2 рекет намаз окуп коюштугуңуз бул сиздин күнөөлөрүңүз кечирилип, сиздин бейишке киришиңизге эң чоң себепкер болот экен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз күнөөлөрдөн тазаланууга аракет кыла турган болсок, Аллах Таала биздин күнөөлөргө тазалануубузга себеп боло турган көптөгөн амалдарды коюп койгон. Аллах Таала баарыбыздын билип дагы, билбей дагы кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Кыямат күндө баарыбызды бейишке жыйнаган болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.